Барскон айнынын Эшмамбет Кемирбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 7-класс кыргыз тили мугалими Калыкбердиева Бакыт. Бүгүнкү сабактын темасы байламталар. Сабактын максаттары: биринчи, тема боюнча негизги түшүнүктөргө ээ болуу. Экинчи, жөнөкөй жана татаал байламталардын айырмасын түшүнүү. Үчүнчү, өз алдынча иштөөгө көнүгүү. Байламталар өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбогон, сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу үчүн колдонулган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат. Мисалы: менен, бирок, ошон үчүн, жана, антсе да, эми, ары, анткени менен, да, дагы, себеби, анткени, эгерде, болбосо, ошол себептүү, ошондой болгону менен жана башка сөздөр кирет. Байламталар түзүлүшүнө карата жөнөкөй байламта жана татаал байламта болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй байламталар бир гана сөздөн, татаал байламталар 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Эми мисалдарды келтирели. Бышыктоо үчүн сүйлөмдөргө көңүл бургула. Биринчи сүйлөм: Асел менен акыл чогуу окушат. Бул сүйлөмдө менен деген байламта колдонулду. Ал Асел акыл деген эки сөздү байланыштырды. Бул жөнөкөй байламта, себеби бир гана сөздөн турду. Экинчи сүйлөм: мен быйыл жакшы окудум. Ошон үчүн мактоого татыдым. Бул жерде байламта ошон үчүн деген байламта, бул татаал байламта түзүлүшү боюнча эки сөздөн туруп атат. Бул жерде байламта эки жөнөкөй сүйлөмдү байланыштыруу үчүн колдонулду. Ошентип балдар, бүгүн биз байламталар жөнүндө түшүнүк алдык. Байламталардын кызматчы сөз экенин, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу үчүн колдонулаарын, түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөрүн билдик. Эми силерге тапшырма. Китебиңердин 132 бетиндеги 232 көнүгүүнү иштейсиңер. Көп чекиттин ордуна жана, да, ары, бирок, анткени, менен, же деген байламталарды маанисине карата коюп көчүргүлө. Келишелүү жерлерге тыныш белгилерин койгула. Мындан сырткары, ушул теманы китебиңердин 130 бетинен өз алдыңарча дагы окугула. Жазуу түрүндөгү тапшырманы менин өздүк WhatsApp'ыма жиберип коесуңар. Анда бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла балдар.